Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü mээримдүү Боорукер Кудай Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү сөзүбүз илим тууралуу болмокчу. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде минтип айтат. Кур'андын маанисинде ыйман келтиргендердин жана илим берилгендердин даражасын көтөрөт дейт. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу сөзүндө мындай деген: илим алуу ар бир мусулман аял эркекке парз. Күндөрдүн бир күнүндө бир бала илим алууга сапар алат. Илим ала турган жерине жетип, ошол жерден сабак алып аткан кезде зээни өтө начар болгондуктан, билим окуй албагандыктан, мен окуй албайт экенмин, билим ала албайт экенмин деп кайра артка кайтат. Артка кайтып үйүнө келаткан учурда жолдон көлөкөлөйүн деп бир жерде отуруп калат. Отурса, үстүнөн тамчылап аккан суу астындагы ташты тешип өткөнүн көрөт. Ошондо бала өзүнө суроо берип, таш катуубу же баш катуубу деп өзүнө суроо берип ойлонуп калат. Ошол учурда мен билимди тамчылатып алган болсом алат экенмин деп баягы суу менен таштан сабак алган бала артка кайтып окуусуна улантууга жөнөп калат. Окуусун улантып, ошол жердеги балдардан озуп өтүп, өзүнүн сабырдуулугу менен билим алып, илим алып, ошол жерден китеп жазууга дагы өтөт. Бир канча китептерди жазып, ошол учурдан азыркы убакка чейин анын китептери бүгүнкү күндө окулуп келет. Анын өзүнүн лакабаты Ибн Хаджар, таштын баласы деп аталып калган эле. Антан бүгүнкү күндө келиңиздер, биз дагы сабырдуулук менен, акырындык менен билим ала турган болсок, бул биз үчүн жана адамзат үчүн өтө чоң пайдасын берет. Урматтуу бир туугандар, ата-бабалар өзүнүн сөзүндө дагы, ата-бабалардын макал лакаптарда дагы бизге билим жөнүндө өтө көп сөздөрү бар. Анын ичинен бир сөзү окусаң көзүң ачат, отурсаң жалкоолук басат деген бир сөзү бар. Бүгүнкү күндө биз дайым окууга, билимге умтулуп, китептерибизди көбүрөөк окуп, аракет кылган болсок, эли журтубузга дагы пайдасын тийгизет деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.